Анан анчанча журналист кыздар андан бери эрге тийип кичине туалет курбагандар бирөөнү сындаса жанагы жаман болуп кетет экенсиң. Өмүрүндө туалет курбаган, кыздарга айтат элем, бак эрге тийгиле көп эле сындай бербейм. Анан бири-бирибизди чукулашып жүрө берген болсок, никогда жакшылыкка жетпейбиз анда Кыргызстанда. Жок, массалык маалымат каражаттары көп болсо идеология жакшы тарайбы? Көп болсо эмес, сапаттуу болсо, туура идеологияны багыттаган СМИ болсо, ошондой кетебиз. Анан жөн эле көрүнгөн Таштанбекти жосо дагы бир Асан Үсөн бирөөнү жамандай бериш үчүн эле СМИ түзүлгөн болсо, андай СМИнин деле кереги жок. Обязательно эле бирөөнүн жанагы эл көрөт деп эле жаман жагын чыгара берген болбойт. Дыйкан канча буудай оруп атат, канча алма өстүрүп атат, жакшы жактары тарткыла. Колумузда да жакшы нерселер болуп атат го, туура. Кээ бирөөлөр швейный фабрикаларды эмне үчүн барып тартпайсыңар? Сиздин Кое туруңуз, мени билбейм. Швейный фабрикалар толтура биздин бир экономика жанагындай салым салып аткан ишканалар. 10 машинкасы барбы, 1000 машинкасы барбы? Бул жеңил өнөр жайга салым кошуп аткандар. Ошолорду барып тарткыла. Ошо швей кыздардан интервью алгыла. Обязательно эле бирөөнүн жаман жагын чукулап жүрөйүн. Туура? Жана менин сөзүм ушуга дайыл таяк менен ручкасы. Аталган медиалар только жаман жагын берип атат. Мен аталган медиа жөнүндө сөз кылгам жок мен. Сиз жалпы айтасыз. Жалпы айтып атам. Анан анчанча журналист кыздар андан бери эрге тийип кичине турмуш уласаңар, бирөө чукулап жүрөм. Негизи. Рахмат. Анан эркек балдарга айтат элем, иштегиле. Кичине эмгек кылып, үй салып, бир жанагындай анча туалет курбагандар бирөөнү сындаса, жанагы жаман болуп кетет экенсиң. Өмүрүндө туалет курбаган, анан бирөөнү сындайт. Депутатты сындайт, президентти сындайт, кабинет министринин башчысын сындайт. Өзүнүн баскан өмүрүн карасаң, өмүрүндө бир өзүнө эмес, ата-энесине эмес, өзүнө бир нерсе куруп көрбөгөн бала. Мындай жашоодо да коомго, өзүнө, жакындарына пайда келтириш керек да. Кыздарга айтат элем, бак эрге тийгиле көп эле сындай бербейм. Рахмат.